Саламатсыңарбы? Биздин ар бирибиздин ичинде бизди чектеген, биз чындык деп көрүп алган жалган ынанымдар, орусча айтсак ложные убеждения деп коет. Биз өзүбүз аны калп экенине карабай чындык деп ишенип алган түшүнүктөр жашайт. Мисалы, мен ушул эле акчага ыраазы болуп жашашым керек. Эми менден кайдагы бизнесмен чыгат. Эми мен мындан артык байый албайм. Кудайга шүгүр, күнүмдүк наным бар, күнүмдүк жол киреме жетип атат. Бул жалган ынанымдар. Анткени ишенип коюңуз, сизде андан да көп нерсеге, андан да көп каражат таба ала турганга потенциал дагы бар, күч дагы бар, акыл эс дагы бар. Тек гана сиз өзүңүздүн үстүңүзгө өзүңүз мындай чек коюп койгонсуз. Мен ушул жакка гана секире алам, андан ары мен күчүм жетпейт деген. Эми ушул өзүңүздү чектеген жалган ынанымдардан кантип бошону керек? Ал үчүн бир жакшы техниканы сунуш кылайын. Бул техникалар абдан көп, бирок жардам бере ала турган бир ыкма. Мисалы, сиз ушул эле каражатка ыраазымын, мен байый албайм деген жалган түшүнүк болуп атса, башкача айтканда мээңизде ошол ынаным катып эч жака жылгысы келбей калган. Эми сиз өзүңүздүн мээңизди өзүңүз ишендиришиңиз керек. Жок, мисалы Айгүл, жок Нурбек, сен бул ынанымды сен байый аласың, сенин колуңан келет деп ишендиришиңиз керек. Ал үчүн биздин эле Кыргызстандагы 3 үлгү ала турган адамды табыңыз. Мисал айтып кетейин. Мисалы, бүгүнкү күндө абдан көптөгөн ийгиликтерди багындырган Аскар Салымбеков, же болбосо Шоро компаниясын негиздеген Табылды байкебизди айтсак болот. Же бүгүнкү күндүн футболисттерине, акыркы биздин сыймыктанып калган жигиттерибизди ала турган болсок. Алар өзүлөрүнүн ичиндеги жалган ынанымды кайсы бир күнү жеңген. Мен кыла алам, менин колуман келет, менин дараметим жетет бул нерсеге деп ынандыргандыктан, мисал 3 мисал таап туруп өзүңүзгө өзүңүз айтыңыз. Карачы, бул адам жеткен. Бул адам да жеткен. Ал эми бул оюнчулар ушунчалык дүйнөнү дүңгүрөтүп, дүйнө жүзүн таң калтырды. А мен эмнеге кыла албайм? Десеңиз, мээңиз, сизди угуп жаткан мээңизде кадимкидей революция, бурулуш болот дагы, өзүңүз таң калып каласыз. Өзүңүзгө карата ишеним пайда болот. Анан өзүңүздүн ичиңизде, мээңизде канткенде мен ушул максатыма жете алам деген чыгуу жолдорун издей баштоо. Башкача айтканда, баягы муз ордунан жылып, акырындык менен жылыш башталат. Анан сөзсүз түрдө ийгиликтерге жетесиз.